Асанбек Кулманбетов, Сел саяктын ыйы. Окуган Жазгүл Имакова. Энеси жок бала үчүн жашоо кандай кызыксыз. Бир күн эне үйдө жок болсо, бала кандай күтөт. Ал эми энеден биротоло ажыраган баланын абалын эч кимге бербесин. Кечээ эле токуш энесине эркелеп, жанында жүрдү эле. Бүгүн мынтип анын караанын зар болуп, эмчектеги карындашынын ыйлаган ыйын соорото албай катуу убараланып, эки жакты үмүттүү карады. Ушунун баарына арактын түбүнө түшкөн атасы күнөөлүү. Апасынын ордуна ошол үйгө тынчтык бербеген атасы өлсө, андай үй мынчалык караңгы болбойт эле дагы, мынчалык мүңгүрөшпөйт болчу. Токуш менен Бегимай атасын жоктоп ыйлабайт эле. Баланы энеден, энени баладан айырбасын. Бул жашоодо бала менен энеден өткөн жакын адам жок белем. Мотурайган Токуштун көзүнүн тереңинде капачылык, бирөөнө карата болгон жек көрүүчүлүк даана билинип турду. Бир күндүк ичимдик үчүн өзүнүн канынан жаралган балдарын жетим калтырган атасы деле оңолуп кеткен жок. Аны үйдөгүлөр эле эмес, болгон айыл эли жаман көрүшчү. Абакка кетип, тез эле ал жактан сөөгү келди. Кан кое бербейт деген ушул эми. Аттиң, бир ким дүйнө дегендей, эми эки жетимчени эмне кылыш керек деген суроого жооп таба албай турду. Бул өткөн окуяга болгон айыл эли капа болуп, сай сөөктөрү сыздады. Баары эки жетимчени аяшты. Канымжан аялдын кандай сулуусу эле. Бекиштин болгон жаман сапатын жаап, киши катарына кошуп жүрбөдү беле. Анын канча токмогуна чыдады. Аял деген ушу Канымжандай болуш керек деп суктангандар канча, бирок эч кимдин оюна келген эмес. Ажалы күйөөсү аркылуу болоруна. Бир дагы жан Канымжанды өлүмгө кыя албай турушту. Жоктон барды жасап, жыртыктан бүтүндү пайда кылган сарамжал аял эмес беле. Ушундай адамдар эмне үчүн турмуштан бактысыз болуп калат? Эгер Бекиштен башка бирөөнү тийгенде, анда жашоосу таптакыр башка болот эле го. Кекиртектин айынан бир мамлекетке тете бири үйдүн очогу өчүп, үйдү караңгылык каптады. Баарынан эки наристеге гана жаман болду. Канымжан тирүү болуп, Бекиш жок болгондо, анда Канымжан кыңк этпей эки баласын бөпөлөп багып алат эле. Иниси Канат сөзгө келип, эжесинин арбагын сыйлап, эмчектеги Бегимайды багып алууга ниет койду. Бирок сестенгени аялы Зуура. Ал кызды кандай кабыл алат болду экен? Маселе мына ушунда. Бери жактагы үйдө телмерип ойго алаксып отурган айым бөбөгө өзүнүн оюн айтты эле. Бир боору жакын эмеспи? Кызды жакшылап багып алар деген ой пайда болуп, айым бөбө бул сунушка макул болду. Бардыгы босогодо турган Токушту карап калышты. Баяттан бери угуп отурган Токушка баары белгилүү эле. Айым бөбө, келчи келе кой, деп жанына чакырып алды. Кучактап бетинен өөп, сен деген чоң, акылдуу бала эмессиңби? Баарын билесиң. Көрдүңбү? 3-4 күндөн бери бөбөгүң ыйлап жатат. Ал эмчек эмгиси келип жатпайбы? Анан таекеңдер алып барып, ал жактан жаңы бөбөк төрөгөн таежеңиңе эмисип сооротушат. Кийин алып келебиз. Алар келип турат. Биз барып турабыз да. Антпесе көрдүңбү? Ыйлай берип сени да чарчатып жатпайбы? Эмчек эмсе соорунот, деди Токуш ойлоно түшкөнсүдүү. Мен сагынам да. Сагынбайсың. Бат-баттан барып келип турабыз деп жатпайбынбы? Чоңойгондо кайра алып келебизби? Алып келебиз. Алдыңа кетейин, алып келебиз. Эмеректер жүктөлгөн машина ордунан жылып, тыпырайтып оролгон бөбөгүн алышкан, таекелери отурган жеңил машинада узай бергенде, жанатан араң турган Токуш бакырып кое берди. Бегимай, мен сени сагынам. Бегимай, мен сени сагынып ыйлайм да. Бат эле чоңоюп кел. Мени эртең эле алып барышат сага. Мен дагы апамды сагындым. Апекебай, эмнеге өлүп калдың? Эмне үчүн сени атам өлтүрүп салды? Өзү эле өлүп калбайт беле? Жетимдиктин азабай. Айым бүйү апасына мурда эле жакын неме, анын жанынан карыш узабайт. Анткени айым бүйү мурда калыйдын балдарына деп айран сүтүн ташып, таттууларын аябай алып келип бере турган. Андай мамилеси Токушка жага бербей калчу да, ээрчип жүрө берчү. Айым бүйү 3 кыз, 1 уул төрөп, уулу там-туң басып жүргөндө чарчап калган. Көз тийди дешчү.
А3 кызы турмушка чыгып, үйлүү жайлуу болушкан. Катуу ооруп, алардан кийин төрөгөн эмес. Ошол себептенби Айтор Айымбүбү токушту төрөп алган баласындай эле бапес деп атты. Бирок өзү курдуу, андан чоңураак балдар аны жектеп ар дайым сабап коюшчу. Аларды айтып даттанып келгенде Айымбүбү токушту жетелеп алып, ал балдардын ата-энесине барчу. Алар балдарына болушуп, Айымбүбү менен кыйкырышып киришчү. Анын айынан аларга жек көрүнө баштаган Айымбүбүнүн күйөөсү көп урушчу болду. Бир күнү токуштагы ошондой чырдан кийин эшиктен кирип келатып, үйдөн чыгып аткан кыйкырыкту угуп тыңшап калды. 6 жашка чыгып калган кез эле. Жөнү жок болушуп, аны ого бетер жаман үйрөтчү болдуң. Тентектигинен Сырдыбайдын байланып турган музоосун минип алып өлтүрүп салыптыр. Анан аны тыйып койгондун ордуна Сырдыбайдын аялы менен урушуп, жеберине жеткирипсиң да. Башка балдар сенин музооңду ошентип минип алса эмне кылат элең? Жетим деп байкушту жөн эле урушуп жатышпайбы? Мен болушпасам биротоло тебелеп салыша турган. Сен болушпасаң мен болушпаймынбы? Жетим, багып алалы деген өзүң. О энеңди, катын болгон. Сен жайнатып эркек бала төрөсөң, мен жетимди багып алалы дебейт болчумун. Жалгыз баланы да жакшы карабай өлтүргөн сен да болчусуң. Акмак катын. Анан дагы оозуңа келгенди оттойсуң. Ошону кантип айтып атасың? Сенин ичиңде арамдык жаткан экен да көрсө. Ачык эле айтып, эркек төрөөчү аял ал болбойт белең. Жап жагың денеңди деген үнгө уда тарс-турс деген үн чыгып, кокой деген Айымбүбү апасынын үнү угулду. Үйгө чуркап кирди. Күйөөсү Урмат бир кумсарып, бир босоруп тиштенип алган. Ал ала калып, урган чыны жерде быркырап жатат. Айымбүбүнүн башы ылдый кан жая берген. Эмне, сен дагы Айымбүбү апамды өлтүргөнү жатасыңбы? Энең дурайын десе, сен Айымбүбү апамды өлтүрсөң, анда мен сени өлтүрөм деп бакырып, столдун үстүндөгү бычакты ала калды Токуш. Көзү чакчайып, жини келип алган. Бычакты шилтегенден кайра тартпайт эле. Аны көрүп Урматтын ого бетер жини келип кыйкырды. Көрдүңбү? Мына бул жетимди. Жашабай жатып, бизди мойсойт бул кебетеси менен. Эй катын, тур жогол. Ал дагы жетим өлтүрүк менен болбосо дегиче Токуш болгон күчү менен бычакты сунган боюнча Урматты көздөй секирди. Урмат артты көздөгө тенчиктей бергенде Токуштун колундагы бычак Урматтын санынан ылдый тилип кетти. Санын баса калган Урмат жерге кулаган Токушту болгон күчү менен тепкилеп кирди. Жетим, оң болгон гана арам десе, атасы акмактын баласы оң болмок беле, энеңди деп сөгүнүп жатты. Кантесиң Урмат? Ал деген кичинекей эмеспи? Өлтүрүп аласың кокуй деген Айымбүбү Урматка жармашты. Ошондо гана Урмат токтой калып эшикке чыгып кетти. Айымбүбү эсинен таңып калган Токушту жулкулдатып кирди. Токуштун оозу мурдунан кан чыга түшкөн. Аңгыча сырттан кошуналар кирип келишти. Бөөрү баласы ит болбойт деген ушу. Энең Дурайынын баласын ата-энеси өлгөндө эле жоготуп салыш керек болчу. Так ушунун азабынан байкем менен жеңем карганды урушуп атышат деген Урматтын иниси опурулуп алды. Бир чети чын эле уруштун көбү ушул Токуш үчүн болорун ал дагы байкап калган үчүн элдин алдында болгон ич күптүсүн сыртка чыгарып алды. Кошуналар ары кетип, бери кетип, ортодогу чырды баскан болушту да, ар кандай кептерди айтып үйлөрүнө тарап кетишти. Ал эми Урмат менен Айымбүбү алган жараттарынан айыгыш үчүн ооруканага жөнөштү. Аз убакыт илгери эле эч кандай уруштун изгини билинбей, кадимкидей эле жашоо өз нугуна өтүп жатпады беле. Эми минтип өкө тең жарат алып, минтип ойдо жок оорукананын астанасына атташты. Ооба, ар бир нерсеге кичине гана нерсе күбө болот. Бул урушка дагы ооздон чыккан сөз, тилге алдын жетпегени себеп болду. Өкө ооруканага кеткенде Токуш өзүнчө убайым тартты. Эрди катын урушат, эси жок адам болушат дегендей азга сабыр кылып койгондо баары башкача болмок беле. Болгон дитин эми бекер жерден күнөөгө батып, бычак ала чуркаганы себеп болуп, бир эле Урматтын туугандарына эле эмес, айыл элине да жаман көрүнүп алганына өкүнүп, жашоо кызыксыз болуп, курсагынын ачканына карабай үңкүйүп олтура берди. Аттиң, эгер уруш болбогон болсо, ушул кезде курсагын тойгузуп алып, жолу төшөктө жатпайт беле. Бала үчүн тынч жашоо, жаман сөз укпай, оюн менен алек болгон кандай жакшы. Бирок баары бир өз ата-энемеге болбогон соң, ар кандай сөз чыга берерине эч шек жок.
Токуш ар нерсени ойлой берип кыйналып кетти. Бир кезде ордунан туруп барып, нан салгычтан нан алып, чакадагы муздак суудан сузуп келип, нан чайнап, артынан суу ичип, өзөк жалгаган болуп кайра келип, кийимин чечпей жатып алды. Жаткан менен баары бир уктап кете койгон жок. Кулагына Урматтын ийнисинин сөзү угулуп, жан дүйнөсү ушунчалык кыйналып, башы чыңалып чыкты. Көгөлө болгон денеси да бир жагынан ооруду, бирок ооруга көңүл бура тургандай абалда эмес болчу. Ушундан көрө жана урма турганда жаңы чыгып кетсе алда канча жеңил болбойт беле, ким билет. Адам баласы үчүн алгач жан дүйнөнүн кыйналганы күчтүүлүк кылат белем. Токуш денесинин ооруганына кайыл болуп, болгон ой санасы эми мындан ары бул үйдө кантип жашап калуу керек деген ой болгон дитин ээлеп алды. Ооруканага жатып дарыланып чыгышкан Урмат менен Айым бүүнүн Токушка болгон мамилеси таптакыр өзгөргөндөй болуп, мурдагыдай болбой калды. Мунун баланын жүрөгү дароо сезди. Бала тамырчы деп коет эмеспи? Ичине сызганы менен сыртынан билгизген жок. Алар ооруканада жатканда ар кимдин үйүнүн курсак тойгузуп жүргөн Токуштун денесиндеги көгалалар да тарап калган. Айым бүүлөр машинадан келип түшкөндө Токуш Урматты жек көрө карап, Айым бүүгө жакын барып туруп алды. Айым бүү да көрмөксөн, билмексен сала, кабагын түйө үйгө кирип кетти. Айым бүүнү сагынып, андан бооруна кызык кучактап өбөттеген мээримди күткөн бала томсоруп туруп алды. Ой санасы өзү ойлогондон такыр башкача чыккандыгына ыза болгон Токуш бир маалда чуркаган бойдон бакча жака өтүп, бактын түбүнө барып жерге кулады. Апа, апаке, мен сени кандай гана сагындым. Сен эмне үчүн өлүп калдың? Мени таштап, Бегимайды да сагындым. Айым бүү апам бир эле жолу алып барып келди ага. Сен өлбөсөң го, Бегимай экөөбүз жыргап жүрбөйт белек. Сени өлтүргүчө атам эле өлүп калса эмне? Урмат атам Айым бүү апамды өлтүргөнү жатканда, Айым бүү апама болушуп, Урмат атамды өлтүрүп салайын дегем. Мен сактап калбасам, ал жерде мен болбосом, ал апамды өлтүрүп салмак. Эми болсо, Айым бүү апам мени өппөй да койбодубу? Эми эмне кылам, апа? Деп буркурап ыйлап, ичине батпай кеткен букту чыгарып жатты. Бул кезде Урмат менен Айым бүүнүн ден соолугун сурап киргендер Токушту күнөөлөп жатышты. Айрыкча Урматтын иниси. Ушунчасында бул баланы жетимдер үйүнө берип салыш керек. Же жанагы карындашынын багып жаткан тайкелерине алып барып салган оң. Азыртадан эле ушундай бычак көтөрүп, кол салып жатат, чоңойгондо өлтүрүп салгандан кайра тартпайт, деп ачуусу жүзүнө чыгып, тим эле көптөн берки душманына ызырынгандай катуу дем менен сүйлөп, ага карата элди дөкүтүп жатты. Ага башкалар да кошулуп, сөз менен сүрөп, коштоп башташканда Айым бөө: "Кичинекей бала экен, жайына койгулачы, жүрө берсин. Эгер ошол учурда ал келип калбаган болсо, анда Урмат мени бир жаңсыл кылып, уруп жатып жок кылып салат беле. Жөн жерден ал мени жакын тутуп, мага болушам деп жаман көрүнүп, андан дагы денеси көгала болгончо токмокчу эди. Эгер анын ордуна силер болбосоңор деле ал жасаган ишти жасайт белеңер. Анткени ошол кезде чыны тийгенде башымдан кан сыбызгып агып, боор ууругандай абалда болчумун. Мен ага болушуп жаткан жерим жок. Негизи эле калыстык көмүскөдө калбасын деген ойду айттым. Эгер ашыкча сөз айтсам, кечирип койгула мени. Бирок экинчи андай болбойт", деди. Отургандар Айым бүүнүн айткан сөзүн дагы эп көрүп, ага боор тарта унчукпай калышты. Ооба, ким айтса ошонуку эп боло берет. Андыктан мындай кезде адилет ой жүгүртүү керек. Бир чети кошуналар Урматтын балага бой бербей, катуу айткан сөздөрүн угуп калышканга тымпыйып эле сөз кайрып айтпай, бири-бирин карап, дагы ким эмне айтат дегенсип отуруп калышты. Эл кеткенден кийин жанатан көрүнбөгөн Токушту издеп чыккан Айым бөө эч жерден таппай жүрүп, бакчадагы бактын түбүндө уктап жаткан жеринен тапты. Аны көрүп, зейини кейип кетти да, ичинен ага боору уруп кетти. Мына жетимдиктин бир гана тарткан азабы. Жанына акырын келип көтөрмөкчү болду эле Токуш ойгонуп кетти. Көп кыйлаган неме улутуна Айым бүүнү кучактай: "Эмне үчүн мен жетим болуп калдым? Мени эми сиз дагы өппөй каласызбы?" деп ыйлап жиберди. Баладан мындайды күтпөгөн Айым бөө көзүнөн аккан жашын акырын аарчый, өзүнөн өзү карманып аста унчукту. "Жүрө кой үйгө.
жакшы бала болуп эч ким менен урушпай жүрсөң эле баарыбыз сени жакшы көрөбүз. Сиз да мени жаман көрүп калыптырсыз. Ал эми Урмат атамды мен жаман көрүп калдым. Ал сизди өлтүрүп коеюн деп ойлоп, аны бычак менен сайып жибербедимби? Ал эми азыр сиз андан коркуп калыптырсыз. Бирок Урмат атам дагы сизди коркутуп ура турган болсо, анда баары бир мен аны өлтүрүп коем. Ал мурун жакшы болчу, азыр жаман киши болуп калыптыр. Бала киши антип айтчу эмес. Мындан кийин антип айтпай жүр. Урмат атаң кичине ичип алган үчүн эле ачуусу келип келбедиби? Экинчи антпейт. Мен атам деле ошентип ичип алып, көз көрүнө апамды өлтүрүп койбоду беле? Унутуп калдыңызбы эмне? Болду эми жүрө кой үйгө, деген айым беби баланын колунан тартты. Апасын ээрчип келаткан Токуш үйдөн сыртка чыгып келаткан Урматты кечке тиктей туруп калды. Урмат аны байкамаксан боло өтө бергенде Токуш ызырына мынтты. Экинчи айым беби апамды өлтүрөм десеңиз, анда мен биринчи сизди өлтүрүп салам. Эмне дедиң? Жашабагыр, деген Урмат кылчайып карай берип Токуштун көзүн көрүп чочуп кетти. Башы ылдый муздак суу куюп жибергендей ичиркенип, көзүн аңдан тартып алды. Дагы сүйлөйүн деп тили күрмөгө келбей калды. Анткени тикирейип тиктеген Токуштун көзү кудуң жырткычтыкындай кыпкызыл, жашыл көк болуп, айтор бир башкача күйүп тургандай болду. Көзүн ала кача берип, тилин жуткан немедей сүйлөй албай калды. Айым беби кайрыла калып, Урмат дагы жини менен саба биеби дегенчелик кылып ортого түшө калгансып. Эмне эле болуп атасың? Бала менен бала болуп, Кудай урбадыбы? Балага дагы эргешесиңби? Көзүң карабайсыңбы? Көзү жаман мунун, деп кекештене өзү карабай туруп колу менен Токушту көрсөттү. Айым беби эми Токушту карады. Тикирейип турганы менен анын кадимкидей эле турганы көрдү да, аны колдон ала жетеледи. Жүр үйгө кир. Үйгө кирип бара жаткан Токуштун артынан карап калган Урмат жүрөк түшүн баса, Кудай урган баладан да ушунчалык корктумбу? Көзү башкача көрүнүп кеткенин кара. Коркконго кош көрүнөт болуп кетти окшойт, деп кобурана сыртка жөнөдү. Жек көрүнүп калды. Урмат менен айым бебүнү чабыштырып, аз жерден өлүмдөн калышып, ооруканага жатып чыккандарына жанагы Токуш жетим себепчи болуптур. Жашабай жатып муну кара. Балдары жок немелер аны бала катары көрөлү деп, айрыкча айым беби жан ала калбай бапестеп жатса, карабайсыңбы кылган кылыгын? Ооба, айрыкча Урмат өкө ит менен мышыктай болуп калыптыр дейт. Урматты киши ордуна көрбөй эле ашата сөгүп, ачык эле өлтүрөм деп кирет дейт. Эмтиден ошондой болсо, айткан оозго сала берет деген кеп бар. Азыртадан эки сөзүнүн бири өлтүрөм болсо, кийин ал ошону кылат. Ошол баланын көзү жаман. Бала өңдөнтүп күлүп жайнай туруу деген жок. Тим эле атып ичүүдей карайт десең. Ага бир нерсе айтып сүйлөп жатсаң, сынап гана көз ирмебей тиктеп турат. Көзүндө бир нерсе бар. Жетим кекчил болот деген ошол да. Анын үстүнө айым беби башкача эркелетип койду окшойт. Анысын эми гана сезди болушу керек. Азыр баштагыдай көп эркелетпей калыптыр. Ал анткен сайын Токуш башка балдарга да кошулбай, өзүнчө эле жүрө берген адат таап алыптыр. Кокус өзү урактуу балдар менен ойноп кетсе эле сөзсүз уруш чыгарып, өлбөгөн жерде калышат десең. Жетим бала деп анын көзүн карап атышпайбы? Бул кебетеси менен далайдын үстүндө жүрөткө курган бала. Мына ушундай кепсиздер Токуштун артынан ээрчип, аны көпчүлүк улуу кичүү дебей жаман көрүп калышты. Токушту көрсө эле желмогусту көргөндөй жаа бою качып, ага жакын жолобой да калышты. Айым беби уулунун эмне себептен мындай болуп, түнт болуп жатканына түшүнүп турса дагы, ага жаман сөздү ыраа көрбөй, дале көзүн карап, көңүлүн көтөргөнүн үстүндө болду. Күндөр күнгө алмашып, жылдар өтүп жатты. Урмат Токушту барсыңбы жоксуңбу дебейт. Андан ушундай бир көңүлү калганын жасаган мамилесинен билгизип, боюн ала качып калды. Болгону айым беби гана ортомчу, бала өңдүү мамиле кылат. Бир нерсе кылыш керек болсо Урмат да, Токуш да айым бебиге айтышат. Бирок айым беби да аны эркелеткенин коюп, токтоо мамиле кылганга өттү. Анан көнүмүш адатка айланып, эмнегедир Токуш өзү менен өзү болуп калды да. Айрыкча мектепте окугандан бери өтө түнт болуп кетти. Үйдөн бош бола калса эле эч жака кайрылбай үйүн көздөй жөнөйт.
Келгенден кийин үйдөн бир нерселерин кармалап жүрө берет. 12 жашка чыкканы менен эмнегедир көзгө өз жашынан 3-4 жашка улуудай көрүнөт. Бою өсүп, 2 ийини чыгып, карылуу бала болуп өсүп келе жатты. Такыр өзү бирөөнө тийишпейт. Кокус тийишсе, айрыкча кемситкен сөз укса өжөрлүгү менен турбай, калгыча мушташа бергенден кайра тартпайт. Айрыкча бир өчөшкөн баланы караңгыда кармап алып, байкелеткенге чейин сабап салчу. Өзү да канча жолу көп баланын арасында калып, өлө-солуу чала жан болду. Эч кимге даттанбайт эле. Ага эч ким болушпасын да билет эле. Бирөөлөргө эч качан жашын көрсөтпөгөнү менен ата-энесинин өзүнүн үйүнө барып алып, ээн бөлмөдө өңгүрүп, чарчаганча өкүрүп бакырып ыйлачу. Аны угуп билгендер алдыртадан шыпшана баш чайкап гана коюшчу. Байкуш бала кантсин, болушкан кишиси жок, өзү менен өзү болуп жүрбөйбү? Эч кимге көз жашын көргөзбөй, өз үйүнө келип алып ыйлайт экен бечара. Атасын жөк көрүп, апасын сагынат тура деп боор ооругандар да болушчу. Үй жайды агырот, кепе сарайын оңдоп түзөп, чөбүн чаап, Айтор өз үйүнөн чыкпай калган. Тамак ичээрде, жатаарда гана үйгө барчу. 14 жашка чыгып, баштагыдан бою өсүп, 7-класста окуп калган. Сабактан чыгып үйгө кирип келатып, бакча жактан чыккан ыйлаган ыйдын үнүн укту. Бул айымбүүнүн ый эле. Токтоп турбай бакча жакка чуркап жетти. Айымбүү бүрүшө отуруп, 2 колу менен башын калкалап алып ыйлап атыптыр. Жылан боор өрмө камчысын колуна карыштыра кармаган Урмат сөгүнүп, айымбүүнү сабап жатыптыр. Энең дурайын акмактар десе, бириң айылчылап гана үйдү карабай жүрөсүңөр, бириң душман болуп үйдү карайын деген оюңар жок. Төрүбүздө өсүп чоңоюп, бок сейдигинен арылып алган соң, өзүнүн үйүнө эле айланчыктап калды. Аны жоготуш керек биротоло үйдөн. Пайдасы жок энең дурайынды тамак берип, кирин жууп жүрөсүң. Карач, бир эмес 2 музоо тең агороттогу бедеге жарылыптыр, деп сөгүнүп жаткан Урматка жеткен Токуш аны жакадан ала силкип ыргытты. Урмат тетигиден алыс барып, тоголонуп түштү. Анан эптеп өйдө боло кийимин күбүнүп кирди. Эмнегедир Токушту дит багып карай албай жатты. Даана акмак сиз экенсиз. Өмүр бою мени кемсинтип, айымбүү апамды төбөлөп сабап келе жатасыз. Ылайым, колуңуз көтөрүлбөй, кемсинткен тилиңиз күрмөгө келбей калсын, деп бакырып жиберди Токуш. Айымбүү башын көтөрүп Токушту карап, балам, антип каргаба, атаң эмеспи, деген апасын колтуктап тургузуп, кийиминен күйүп жатты. Ал эч качан менин атам эмес. Менин атам эч ага эле акмактыгынан жок болгон. Атам имиш. Колуна шал тийип, көздөрү жалдырап калар күнү кайда экен? Деп жини менен кобурана айымбүүнү жетелеп жөнөдү. Үйгө алып кирип диванга жаткырып, күйпөлөктөп жатты. Сыртка чыкканда Урмат алдынан бет маңдай чыкты. Токуш көзү менен атып жиберчүдү тиктеди. Урмат да бир саамга тиктеше түшүп, калчыдай көзүн ала качып, дубал таяна туруп калды. Токуштун колундагы бычакты улам карай, көзүн алайта качып жөнөмөкчү болуп, эрдердине тийбей титиреп кирди. Токуш аны жөөлөй өтүп, агоротко чыкты да 2 жерде дардайып өлүп жаткан 2 музоого жетип, жини менен бычакты шилтеп, мууздап кирди. Өкөнү тең адалдап болуп, союга жардамга киши керек экенин ойлой үйгө басты. Эшиктин алдындагы отургучта отурган Урмат 2 билеги чыканагынан өйдө түрүлүп, колундагы бычагы кошо канжалаган Токушту бир саамга карап алды да жанталаша: "Айланайын Токуш, Жансоого, мени өлтүргөрбө, экинчи силерге жаман айтсам ит болоюн", деп жалына калчылдап кирди. Анын ырайын көрүп, табасы кангандай көз кыйыгы менен карап калган Токуш өтүп кетти. А Урмат ошол бойдон өйдө боло албай, бир ордунан жылбай калды. Башкача мамиле кыла башташты. Токуш түз эле Урматтын энисине барып, 2 музосунун жарылып өлгөнүн, аларды мууздап койгонун айтып үйгө чакырды. Алар корого кирген кезде эшиктин алдындагы отургучка капталынан кыйшайып Урмат жаткан. Иниси саламдашмакчы болду эле Урмат башын көтөрө албай койду. Байке, сизге эмне болду?" деп чочуган иниси жооп ала албай чебелектеп кетти. Кыймылсыз жаткан Урмат көзүн жалдырата сүйлөй да албады. Мындайды күтмөгөн иниси менен Токуш экөө аазга дендире түшүштү да, анан кыймылга келишип эптеп көтөрүп үйгө алып киришти. Баары ал 2 саатта карбаласташып, бат эле чуручу түшүп калышты.
Аңыча чакырылган тез жардамда келди. Врачтардын айтуусу боюнча Урмат инсульт болуптур. Ушундай диагноз коюшканын уккандар ар тараптуу кеп козошту. Дагы эле эл арасында күбүр-шүбүр кеп жүрүп жатты. Урмат өлгөн 2 музоз үчүн катуу кейип жиберип, ошого инсульт болуптур. Музоолорго кору жайга карабайт деп аялын сабап жатканда сабактан келген берки бала болушкан экен. Айым бүүмүнүн айтканына караганда токуштун каргышы тийиптир. Кантип потом? Колуна шал тийип, көздөрүн жалдырап калсын деп каргаптыр. Эмнерек шумдук уңгургур. Деги ошо баланын көзү жаман. Баладан башкача десең, чоң кишидей болуп турганын айтпайсыңбы? Анан да ал чоң атасын тартып бой келбети келишкен жигит болгон экен. Атасы ошол каруу күчүн батыра албай көөп кетип, жинди болбодубу? Ошону айтсаң, жиндилигин жалаң чоң уштумуна чыгарып, киши тонуп, уурулук кылып, караңгылык менен далайдын көз жашына калып жүрбөдүбү? Сыздагандар ничен жолу каргыш айткан үчүн атасы өмүр бою түрмөдө жүрдү. Кийин анын үйүнө аял токтободу. Акыры тигинтип аялын өлтүрүп, өзү да өлүмгө туш болду. Баласы менен кызы минтип көрүнгөндүн колунда жүрөт. Бул баласы кенедейинде эле тентек эле. Азыр андай тентектигини билинбейт. Энесинин аракети менен курулган үй жайын каралап эле жүргөн. Эч кимден жардам сурабай, огород жайын гүлдөтүп жатат. Улуу кичүүгө урмат менен мамиле кылып, сылык сыпа болуп жүргөнсүйт. Анан байкуш баланы ушул урмат эле жамандап, жет жеберине жеткирип, көзү жокто сөгүп сагып жүрчү, өгөй атайдай жектеп. Деги билбейм, ал баланын көзү бир башкача сүрдү. Тик карай албайт киши. Мындай неменин тили ачуу, сөзү катуу болчу эле, чындап эле каргышы өтүп кетсе керек. Ушундай ууду кеп токушка болгон элдин көңүлүн бурдуруп, ага башкача мамиле кыла башташты. Кээси чындап эле жүрөксүнүп мамиле кылышса, кээ бирөө коркуп да, жагынып да калышты. Атасынын инсульт болуп, оң каптасы иштебей тилден калып, ооруканада жатканынан улам Урмат менен Айымбөбүнүн 3 кызы үйгө чогулушту. Күйөөлөрү, бала бакырасы менен үйгө толуп, демейдеги томсоргон үй базарга айланып кеткенсиди. Бедеде жарылган музоонун эти казанда кайнап, Айымбөбү менен кыздары өз ара кепке өтүшкөн. Алар эмнегедир токушту катарларына кошпой, ал түгүл киши катарына көрбөй жатышты. Эмнегедир алардын ойлоп жаткандарын, үйдөн айдап чыгарарын жүрөгүндө сезип жатты токуш. Акыры булоолонгон эт ортого тартылып, бала бакыра менен жеп жатышты. Ара чолодо аталары Урматтын реанимациядан палатага которулушун, айыгып кетишин тилеп жатышты. Эт жейлип болуп, колго суу куюлгандан кийин Урматтын улуу күчүү кыз күйөөлөрү отуруп токушту ортого алышты. Улуу кызы токушту карай үн катты. Токуш, айланайын, эми кеп мындай. Сен чоңоюп калдың, кол арага жарап, атаңдын атын чыгарып, түтүн булатаарга мезгилиң келди. Бизге деле тууган болуп калдың эле. Аныңды эч качан танбайбыз, бирок ушундай кылууга аргасыз болуп отурабыз. Апам да көндү. Сен келгени сенин айыңан атам менен апам көп урушчу болду. Доктурга да жатышып араң айыгып чыгышкан. Эми дагы тил оозсуз жатып калганына себепчи сен болуп жатасың. Деги эмне болсо да үйүңө барып жашай кой. Апам төшөнчү идиш аягыңды берет. Каралашып турушат. Өзүң деле кыздардан артык оокат кылат экенсиң. Өзүңдү өзүң сонуңун эле багып кетесиң. Биз деле каралашып турабыз. Ошентти. Токуш ушуну күткөн. Сезип турган. Жаш балача чыңырып, жер тепкилеп ыйлаган да жок. Айымбүү апасын карады эле, ал дагы токушту карай албай, эрдин бекем тиштене, көз жашын жашырып туруп берди. Ийини менен оор дем ала үшкүрдү да. Акыры ушундай болоорун билгем, бирок мен Айымбүү апамды өз апамдай көрөм. Мени чоңойткон эмгегин эч качан унутпайм. Аны актаганга да аракет кылам, деди. Үнсүз кийимин чогултуп кирди. Турмуш жолу башталды. Токуштун урулаш туугандары намыстанышып, чогулуп алып токушту жалгыз жашабай, кимибиздикине болсо да жашай бер деп көрүштү. Токуш таптакыр моюн бербей койду. Жаш бала эмесмин. Ал үйдө ар дайым менин апамдын арбагы болот. Ал мени дайыма коргоп, жалгыз таштабайт. Рахмат силерге. Болгону аш жаңалаш калтырбай каралашып турсаңар болду, деди чечкиндүү.
Башың көбөйтүп ал, биз берген малдын. Сени акылдуу жигит деп билели. Бир музо, бир эки эчке, бир тай бизден болсун. Атаңдын жолуна түшпөй жакшы жигит болуп өс, дешти. Айыл өкмөттөн бөлүнгөн пособия акчага деле жашап кетерин айтышты. Туугандар чогулуп, Токуштун үйүнө бир козу союшуп, баталарын берип, анан ар ким өз үйлөрүнө тарап кетишти. Алгачкы түнү Токуш үчүн азап болду. Көз ирмеп уктай алсачы, атасынын ар дайым мас болуп келип алып ызы-чуу салганы, апасынын чыркырап ыйлаганы кенеде кезиндегидей көз алдынан кетпей туруп алды. Арык апасын кызыл жаян кан болгонуна карабай полго койгулап, тепкилеп жатканы, ак шырайып бир башкача болуп кеткен атасына жабышты. «Атекебай, апама тийбеңизчи, апам өлүп калат», деп ыйлап жатканы көзүнө тартылып жатты. Ага карабай атасынын «О энеңди, эми сен калдыңбы?» деп акырган үнүнө карай оор муштумун төбөсүнө орной түшкөнү, эсин жоготкону тасмадай тартыла берди. Элдин ыйлап жатканы, бөбөгү Бегимайдын элеси эстен кетпей, түн ортосуна чейин уйкусу качып туруп алды. Бир малда төшөк үстүнө отуруп алып, тишин кычырата ызырынды. «Сен да ата белең, бул дүйнөгө ушинтип жараткандан көрө жаратпай койбойт белең бизди. Качан болсо сенин жаман жагыңды көрүп, угуп келе жатам. Сен жөнүндө жаман сөз айтыла баштаганда кирерге тешик таппай кетем. Эми болсо мынтип жалгыз, ээн үйдө жалгыз калдым. Жок дегенде апам тирүү болсо эмне? Кантип гана ушундай мыкаачы болуп калдың экен? Деги сенин атың өчөбү бул дүйнөдөн? Өчөт. Өчүш керек. Сенин атың өчсүн», деп мен окууга кирерде айым бүбү апамдардын фамилиясына өттүм эле. Урмат атам да атадай ата болбой калбадыбы? Бирок ушинсе да сага караганда төөлүгөйдө. Сени тыйпыл кылып гана көксөм суубаса жаным тынбайт окшойт. Ушу сенден келгенди көрдүм деп атып турду. Түс эле складка кирип барып күрөк лом алып чыкты. Ай сүттөй жарык болуп турган. Мүрзө деле кыштак четинде болсо да Токуштарга жакын эле. Дикилдеп басып жөнөй берди. Бат эле жетип биринчи апасынын мүрзөсүн тапты. Апасына тайекелери коргон кылып, сүрөтүн чаптап, эстелип тургузушкан. Ошондон улам жакшы билет эле. Анын маңдайына келип, апасынын сүрөтүн алаканы менен сылап алып, «Апаке, тиги дүйнөдө да атам сенин жаныңды койбой, тынчыңды алып жүрөт го. Менин да жанымды койбой жатат. Өмүр бою атамдын атында мен кор болбоюн. Анын жанында тиги дүйнөдө сен да кор боло көрбө, апекебай. Мен эми аны биротоло жок кылам. Мен азыр, апеке, туура эмес кылсам кечир, бирок мага эле кошуларыңа ишенем», деп алды да анын катарында куурай баскан дөмпөйгөн топого жетти. Адегенде күрөк менен сайып көрдү эле күрөк кирбей койду. Мүрзөнүн төбөсүнө чыга калып, ломду матыра сайган сайын «Ме сага, сен менин жанымды койбойдуң, апамды да кошо кыйнагың келет, деп тиштене улам жинденип жатты. Гөл шал түшүп, терге чыланганына карабады. Терин топурак колу менен кошо аарчып жатып, жалтыраган эки көзү менен оогусу эле билинбесе, кудум топурактан жууруп койгондой эле. Бир малда жедеп шайы оогондо отуруп калды. Бул кезде казанактын оозу бекиткен кирпичке жеткен. Бир саамга ойлуу отуруп, «Жок, эч качан токтобойм. Эмне үчүн токтошум керек? Эмне? Өмүр бою апамды кордоп, кемсинтип, Бегимай экөөбүздү бала ордуна көрбөгөн үчүн токтойюмбу? Мынчалык мыкаачылык менен апамды өлтүрүп, бизди жетим кылып, ар кимдин колунда жер караткан үчүн токтошум керекпи? Жок, эч качан», деп ызырынып алып, кирпичтерди алып ыргытып кирди. Табышмак бойдон калды. Токуш катуу уктап жаткан. Токуш дейм, турсаң», деп жулкулдаткандан ойгонуп кетти. Өзү курду бала экен. «Эмне болду?» деген Токуш көзүн ушалай башын көтөрдү. «Токуш, эл мүрзөгө чогулуп жатат. Жүрсөң барып көрөлү». «Ия, эмнеге? Бирдеме болуптурбу?» деген Токуш бейгапар унчукту. «Болгондо да, билесиңби эмне болгон? Айтсам капа болбойсуңбу? Айта берчи. Сенин атаңдын мүрзөсү ачылып калыптыр». «Ананчы, айткандан да коркуп жатам». «Айтсаң жөн айтпайсыңбы?» «Мүрзөсү казылып, атаң сыртка артылып чыгып келе жатып, токтоп калыптыр деп жатышат. Сени чакырып жатышат». «Эмнеге чакырышат экен мени?» «Амай, жиндин эмесиң го?
Сенин атаң болсо чакырбайбы? Барбайм. Мен атам болуп жыргатып коюптурбу. Ал апамды өлтүргөн киши өлтүргүч. Алкаш, ууру, акмак болгон. Эмне болсо ошо болсун. Жүрү, сени чакырып кел деп мени жиберишкен. Кишинин баары бар. Бол жүрү. Токуш тиги баланын артынан мойнунан байлаган иттей араң басып жөнөдү. Топтошкон элге жакындаганда жабылып Токушту карап жатышты. Элдин арасында молдо да, милиция да бар эле. Айылдын чоңдорунан бери чогулган. Илкип баскан Токушту алдыга чакырышты. Токуш казылган мүрзөнүн кырына басып келди. Тегеректелген эл жымжырт карап турду. Үнсүз туруп калган Токушка карай молдо кеп баштап калды. Балам, өзүңдү кармап карачы. Баарыбызга таанышмак болуп турат. Атаңдын сөөгү жаткан жай экенин билесиңби? Токуш дагы эле казанактын оосунан чала була артасы салынган, чириген чүпүрөктөр тытылып, сөөктөрү көрүнгөн адамдын сөлөкөтүн карап турду. Акыры андан сөз чыкпасын, ал түгүл чымын коңгондой да сезбей турганын көрүп чыдабаган милиционер сурап жиберди. Атаңдын мүрзөсүнө сен келдиң беле? Чыныңды айтчы. Келгем, дегенде эл дуу дей түштү. Сен казып, атаңды алып чыккың келди беле? Ооба. Атам апамдын жанына жатпаш керек. Ал тиги дүйнөдө да апамдын жанын койбой кыйнап жатат. Атам мыкаачы болчу. Ошол үчүн бул жактан алып салайын дегем. Милиционер эмне деп сөз улаарын билбей, элди кылактап карап жатты. Эл арасында күбүр-шүбүрлөр болуп жатты. Бул баланын акылы жайында эмес го. Кантип коркпой казып, сөөктү кантип алып чыкмакчы болду экен десең. Атасынан көңүлү калып, боору таш болуп калган неме тигинтип жашаган үйүнөн чыгып калган үчүн ошондой турмушка туш кылган атасы деп жини келсе керек. Ой, чындап эле аркы дүйнөдө да атасы апасынын жанын койбогонунда чын болушу мүмкүн. Анан апасынын арбагы аян берип жаткандыр. Эмне болсо да бул баланы доктурга көрсөтүш керек. Милициянын колуна бергенде ого бетер бузулат. Баланын өзү бузулат. Элпек баарына салам берип, жылдыздуу бала. Тентектигиң, жаман жагың деле көрчү эмес элек. Ким ойлоптур бул баланы ушундай кылат деп. Токуш бир маалда молдого карай мынтты. Сиз менин тилимди алсаңыз, атамдын сөөгүн башка жерге коелу. Керек болсо өзүм касам. Ошентиңизчи. Атамдын бул жерде, апамдын жанында жатууга акысы жок. Кайра көмсөңөр баары бир бул жерден жоготом. Кантет чунак бала, деп молдо чочуп алды. Чын айтам. Анын сөөгүн башка, апамдын жанынан алыс таштайлы. Ансыз баары бир бул жерге жаткырбайм. Суранам сизден. Сиз айтсаңыз эл макул болот, деген Токуш молдого жалынуштуу кайрылды. Эй бала, сен жинди болуп калып жатасыңбы? Давай мен сени менен өзүмчө сүйлөшөм. Мени менен басчы мындай, деген милиция коркута сүйлөп. Токушту каруудан ала жетелемекчи болду эле. Токуш колун тартып алып кыйкырды. Мен эмне кылдым сизге? Азыр дагы коркутсаңыз, атамдай болуп түрмөгө жаткыча мүрзөгө кирип кетип көмүлүп өлөм. Элдин үрөйү кача, жабыла Токушту карап калды. Ошондо гана айылдын бир улгайган, салабаттуу кишиси милицияга да, элге да, молдого да кайрылды. Токуш туура айтат. Өзүнүн баласы ушундай чечим чыгаргандан кийин демек ошону аткарыш керек. Рас, Токуштун атасы тирүүсүндө канча жазаланып, бирок анысы ага тарбия бермек түгүл биротоло кайырдын болуп кетпеди беле. Кана, кимиңер бул баланын атасына боор тартып көрдүңөр эле? Андан көрө баланын айтканын кылалы. Жер жетпей жатты беле? Тигиндей чет жерден каздырып, ошол жакка көмдүрөлү. Чындап эле баланын да көөнү суур. Анан кылмыш кылгандай азыр сүйрөп кеткенде милициянын корутуусу оң жолго салбайт. Туура көрсөңөр 3-4 бала шайлай калалы жайгазганга. Жалгыздык жабыркатпады. Аксакалдардын айтканы элдин макулдугу менен Токуштун атасынын сөөгүн башка жакка которушту. Аймактык милиционер менен сүйлөшүшүп, бирок Токушту сыртынан акмалап жүрүүнү табышташты. Атасынын сөөгү жерге которулгандан кийин Токуштун санаасы тынып калгансыды. Окууга барып келип, коро жайын, бак тараган караганы болбосо көчөгө көп чыкпайт. Балдарга да кошулбайт. Буга себептин бири элдин айтканы эле. Себеби көпчүлүктүн айтканы боюнча Токуш оорулуу болушу мүмкүн. Соо бала жүрөгү даап мүрзө казып, сөөктү алып чыкпайт. Соо бала өлгөн атасын мынтип биротоло жектебейт. Мына ушундай сөздөр ал түгүл мектепте да айтылып жүргөндүктөн классташтары дагы, коңшу колуңдун балдары да жаа бою качып калышкан.
Ошондон уламда балдар басып келбей, өзү да барбай, өзү менен өзү болуп жүрө берчү болду. Ошого жараша үйдү таза кармап, өзүн тың алып жүргөндүктөн жалгыздык аны чүнчүткөн жок. Окуусунда өксө кылбай, алдыңкы окуучулардын катарында эле. Бир мүнөз күткөн Токуш кудум көп нерсени башынан өткөргөн адамдай токтолуп, ашыкча сөз сүйлөбөй, бир калыптан жазбай жашоо турмушун өткөрүп, жаман сапаттардан алыс болду. Эмнегедир баягыдай өлгөн атасында көп ойлобой, жашоого такыр башкача көз карашта болду. Кийинчерээк карындашы Бегимайды эстеп, тээ көл тараптагы бир айылда жашаган таекелерин издеп баргысы келип жүрдү. Бегимай кандай кыз болду экен? Мени кабыл алат беле? Эмне үчүн тайынемдер жок дегенде бир жолу издеп келгенге жарашпады? Карындашым оңго чыгып, жакшынакай кыз болгондур. Жок дегенде жалгыз болбой, карындашым менен жашармын. Апамдын элесин унуткарбай, үйдүн түтүнүн өчүрбөсмүн, деп өз алдынча кобуранат. Акыркы кездерден кимдир бирөө менен кобурашып, ичтеги арманын айтып алгысы келет, бирок кимге айтат? Картошка кууруп чай даярдап коюп, Урмат атасыныкына жөнөдү. Урматты анын кыздарынын дилинде жактырбаганы менен Айымбүбү апасынын жанындай көрөр эле. Дарбазанын алдында отургучта Урмат менен Айымбүбү отурган. Урмат калчылдап, эки таяк менен араң калган. Жандарына барып учурашкан соң, апа, үйгө барып кетиңизчи, деди өтүнүч менен. Айымбүбү, отуруп турабышка, барып келейин деп Токушту ээрчип жөнөдү. Сонун кууруган турбайсыңбы, деди. Айымбүбү Токуштун тамагын тамшана жеп, үйдөгү тыкандыкты, тазалыкты жактыра карап отурду. Апа, сизден бир нерсе сурайын дедим эле. Сурай кой балам. Таекелеримди таап барып, карындашымды көрүп келсемби дедим эле. Мени менен барып келбейсизби? Бул сөздү күтпөгөн Айымбүбү бир самга ойлонуп отуруп, атаң менен кеңешип көрөйүн балам. Ал дагы тигинтип ооруп, менин көзүмдү карап калбадыбы? Ал жагын өзүң жакшы түшүнөсүң. Чынын айтсам, сенин ага каргышың жетти. Жетимди капа кылба деген кеп бар. Ал учурунда ачууга алдырып койбодубу? Болбосо мени да, сени дагы урбайт эле. Толгондон ошол күнү эки музоодагы бедеге кирип кеткенин карабайсыңбы? Токуш кабагын чытып, ал ансыз деле сизге күн көргөзбөй уруша берчү эмес беле? Бул жалганда ким кандай адам болсо ошол бойдон калат. Билесизби? Дарт айгат, бирок адат айыкпайт. Эгер ал ооруга кабылбаган болсо, сиздин өмүрүңүзгө зыянын тийгизмек. Мага ал киши такыр жакпайт. Аны көргүм да келбейт. Анткени сизди сабаган үчүн. Айымбүбү күлө карап, мага сенин гана бооруң ооруйт. Кыздарым болбой койбодубу сени кетир деп. Болбосо биздин үйдө эле жүрө берет элең. Апа, ал жагынан камсанабаңыз. Азыр мен жалгыз жашоого көнүп деле калдым. Сизден өтүнүч, мени менен барып келгенде болуңуз. Токуштун жалоорой караган көз карашына туруштук бере албай, Айымбүбү көзүн тартып алды да тасмалга бата тилеп отурган ордунан турду. Баары бир энеси жок үй көзгө комсоо көрүнөрү анык. Кап, эгер апасы тирүү болгондо бул үй бала жетим калбайт деле го. Ал эми тиги жактагы кызды кандай күндү көрүп жатат болду экен деген ойду ойлоп, Айымбүбү үйүн көздөй илкип басып жөнөдү. Автобустун кыймылына термелген Токуш менен Айымбүбү терезеден сыртты карашат. Мелтиреген ысык көлдү биринчи көргөн Токуш үчүн баары жаңылык. Көзү талбай, ар тарапты карагандан тажабайт десең. Улам автобус алдыга жылган сайын, чалкыган көл артта калып, Караколго да кирип келишти. Автовокзалдан дагы автобус которушуп, Айымбүбү апасы таекелеринин атын айтып сурап жүрүп отурду. Акыры бир жерден түшүп калышып, жолуккан ар бир кишиден сурап, жол улап кетип бара жатышты. Аңгыча суу алган колонканын жанына келип калышты. Ал жерде 10 чакты бала бакыра, чоңдор сууга кезек күтүп алып жатышкан. Аяк жакта турган келиндин таекесинин үйүн сурады Токуш. Ал экөөнү сынай карап алып, тигил 3 үйдөн кийинки көк дарбазалуу үй ошолордуку. Тиги 2 чакка суу көтөрүп бара жаткан ошолордун кызы, деди эле. Бегимайбы? Деп сурап жиберди. Билбейм, аны Сетер дешет. Сетер? Дейби окуй, деп үн катты Айымбүбү. Токуш ал сөзгө маани бербей эле 2 чакка сууну ийрелеңдеп араң көтөрүп бара жаткан арык кыздын артынан жөнөдү. Чукулдай берип, Бегимай, деди. Тиги кыз укпаган немедей дагы эле басып кетип бара жатты.
Токуш ал кыздын жанына жетип барып торой токтоду. Ал кыз чочуп кетип чакасын кое калды. Бегимайсыңбы? Деп Токуш кыздын көзүнө карай. Кыз көзүн ала качып башын экеди. Бегимай, сен мени билесиңби? Токуш деген байкең жөнүндө уктуң беле? Деп такый сурады. Эми Бегимай башын көтөрө Токушка карады. Көзү карагаттай болуп кара торо. Чачы буралган Бегимайдын арыктык эле болбосо татынакай жүзү апасына окшош экенин сезди Токуш. Анткени апасынын сүрөттөрүн ар дайым колунан түшүрчү эмес. Бегимай Токушка кылчак карай, жандарына барып калган Айымбүйүнү да бир карап алып чакана көтөрмөкчү болду. Токуш илгиртпей эки чаканы ала койду деле Бегимай талашып кирди. Байке, өзүмө бериңизчи, антсеңиз апам урушат. Эмнеге урушмак эле? Мен эле көтөрүп басам, жүрө кой, деди эле Бегимай ыйлап ийип, кош колдоп чаканы кармап алды. Айымбүйүнүн ишараты менен Токуш чаканы берүүгө аргасыз болду. Бегимай чаканы ала кылып, кыйралаңдап басып жөнөдү. Бири-бирин суроолуу тиктеген Айымбүйү менен Токуш бир самга тиктешип туруп калды. Бегимайдын артынан баралы. Мен тайкелериңди тааныйм да, алар деле бизди тааныр, деди. Жүрөгү тилинип турду. Мелт калт толгон эки чакадагы сууну бутундагы тапчкесине жаба төгүлгөнү карабай көтөрүп бара жаткан Бегимайдын артынан Айымбүйү менен Токуш басып бара жатышты. Айымбүйү апа, Бегимай мынчалык эмнеге арык? Оорукчал окшойт. Эгер Бегимайды кор кылып жатышса, анда алып кетем. Дегеле аны жалгыз таштабай алып кетишибиз керек. Сиз мага болушасыз да, апа? Азыр бара көрөлүчү, балам. Алар Бегимайдын артында бара беришти. Аңгыча дарбазага чукулдап калды. Ошол кезде дарбазанын калиткасы ачылып, иштен чыккан аял Бегимайга кыйкырып кое берди. Өлүгүңдү көрөйүн, сетер. Эмне жоголдуң я? Өзүң эле билип, күн мурунтан ташып койбой, качан керек болгондо жөнөп калат экен. Өлүктөрүңдү көрөйүн десе. Карачы, үйдөгүлөр чай ичпей жалдырап отуруп калышты. Тасылбай турат. Итирейген өлүп кеткир. Итирейбей тың эле болбойсуңбу я? Ооз сербейген сетер десе. Бегимай чукулдап бараганда тигил аял аны далы талаштыра 2-3 жолу койгулап алды. Аны көргөн Токуш аз жерден чуркап жөнөй турган болгондо Айымбүйү колунан кармап калды. Балам, сабыр кыл, дагы бара көрөлү. Булар карындашымды күн кылып алган го, энеңди урайындар десе. Акырын эми. Эмне болсо да таякеңдер эмеспи? Тиги аял дагы тая жеңең окшойт. Бегимайды бир тая жеңең өзүнүн кызы менен кошо эмизип чоңойтуп жатат дешти эле. Баягы бир келишкенде. Балким ошол кызыдыр. Бегимаймын деп башын ийкебедиби? Мына бул кыз Бегимай эле. Анткени Бегимай апама окшош экен. Акырын. Таекең апаңдын эниси болгондон кийин ал да анын балдары дагы апаңа окшош болбойбу? Унчукпай баса берсең, деп тыйган Айымбүйүнүн тилин ала басып жөнөдү. Бирок жүрөгү бырчыланып тилинип жаткансыды. Тигил аял Бегимайды сабап алганына корустон боло, анын артынан кирип бара жатып, түз эле аларды көздөй келе жаткан аял менен баланы тиктеп калды. Токуш менен Айымбүйү жетип калган кезде тигил аял аларды көрө айырылап калды. Жаманкул куданын үйү ушул бекен, деди Айымбүйү. Аны жек көрүп калган Токуш көзү менен ата тиктеп, бирок саламдашкан жок. Жек көрүүсү ашынып турду. Кудагыйлардын үнү басылып, чай урташып, чайдан күчүн чыгарып жатышкансыды. Аңгыча Айымбүйү айтты. Бегимайды чакырбайсыңарбы эми? Азыр, деп булкунган Зуура энтиге туруп, жумуру денесин балкылдатып басып чыгып кетти. Бир маалда жанагы Токуш менен Айымбүйү көргөн седер кызды ээрчитип кирди. Адамдын көркү чүпөрөк деген чын билим чиркин. Жанагы жүдөгөн кыз жок. Чачы башын жасалгалай коюп, жаңы кийим кийинте койгон экен. Ого бетер чырайына чыгып, татынакай болуп калыптыр. Бирок аны көрүп Токуш кубамак түгүл, колунан келсе Зуураны атып жиберчүдөй жаман көз менен карап жатты. Карасаң, жанагы сабаганын билгиспей кийинтип келе койгон, деп ойлоп алды. Жер тиктей бутун сүйрөп, уялып араң кирген Бегимайды өзүнө чакырды Айымбүйү. Кел кой, алдыңа кетейин. Кудум эле апаңдын көчүрмөсү болуп калган турбайсыңбы? Раматылык апаң сенин ушул кезиңди көрсө болбойт беле? Шоорду силерди жарыкка алып келип коюп, өзү кете бергенин карабайсыңбы? Деген Айымбүйү көзүнөн аккан жашын арчый Бегимайды кучактап алып, өпкүлөп алды. Андан кийин гана
Токушту карай жаңсап мүнттү. Бара кой эми, Токуш байкең менен учураш. Кенедейиңен көрбөй бөлөк болуп калсаңар да бары бир бооруңар бир эмеспи? Сагынгандырсыңар. Токуш байкеңдин эки көзү төрт болуп келди сага жеткенче. Бегимай жаагы ылдый куюлган жаашка ээ боло албай Токушту карап калды. Бегимай, карындашым менин, жалгызым, мен сени сагынып издеп келбедимби? Деп шолуктогон ый аралаш жашка муңган Токуш Бегимайга кучагын жая ордун тура калды. Байке, мен да сагындым сизди, деп жаашка муунуп соолуктай кадам таштады. Токуш экөө бойлошо кучакташып калды. Ал экөөнү көрүп, Зууранын жүзү ого бетер карарып кеткенсиди. Өзүн коерго жер таппагандай ар кайсы идишти кармалап кирди. Токуш Бегимайды кайра-кайра өп, чачынан сылап жатып мынтти. Бегимай, менен кетесиңби? Мен алып кетейин, макулбу? Бегимай жооп бербей, кылчактап Зуура менен Канатты алмак-салмак карап жатты. Токуш, кел отура кой. Токуш, кел отура койгула. Чай ичкиле, анан шашпай сүйлөшөсүңөр, деди эле. Токуш Бегимайдын колун кое бербей жанына отурду. Зуура болсо дагы эле бышып күйүп, эмне кыларын билбей жаткансыды. Анын абалы баарына белгилүү эле. Токуш Бегимайга суроо үстүнө суроо узатып жатты. Жарылып кеткенсиди. Байке, апамдарга жардам берейинчи, деген Бегимай канча жолу камынып өйдө болгусу келсе да, Токуш жанынан тургузбай койду. Зуура кайра-кайра кашын серпе, көзүн чакчайтып, жаңсап жатты. Аны Токуш байкап, ого бетер Бегимайды сөзгө тартып, алаксытып туруп алды. Адегенде Бегимай тартынып жатты эле, Токуштун суроолорунан улам жооп берип жатып, жакындашып кеткенсиди. Бир маалда Зуура эшикке чыгып келип Бегимайга кайрылды. Кызым, сени чакырып жатышат го, сыртка чыксаңчы, деди. Канчалык кызым деген менин көзү чекчейип, жиниге келгенден бышып кете жастаганы билинип турду эле. Токуш Бегимайды тургузбай койду. Таажиңе, чакыргандар күтө турушсун. Бир тууган байкеси менен отурат деп коюңуз, деди эле эмне кылар айласын таппагандай мукактанып мынтти. Жок, тиги сыртта Бегимайдын иштери да бар эле. Ошолорду кылып коюп деле отурса болот эле. Бегимай, турбайсыңбы? Бегимай турбайт. Ал жок болсо деле эмне кылышат эле? Башкалар деле жасай беришсин. Байке, мен барайынчы, деген Бегимай ордунан тура кылып сыртка жөнөдү. Болуптур. Бүгүн оокат жасап ал. Эртең мени менен кетесиң, деди Токуш чечкүндү. Зуура уруша албай, же күлө албай, бети башын бырыштыра унчукту. Бегимай эмнеге кетмегиле? Ата-энесин таштап коюп кетип калмак беле? Мени менен кетсин. Экөөбүз үйүбүздө жашай беребиз. Ансыз деле мен жалгыз жашап жатам. Карам болсун, деди. Токуш кудум бирөө үйрөтүп койгондой, чоң кишидей сүйлөп, ошондо гана Канат экеси кошулду. Бегимай эмнеге бармак эле? Тамашалап жатасыңбы? Чын эле айтып жатат. Жалгыз туруп жатат. Бир топтон бери оокат кылып кетебиз дешсе, карындашын берип койгонуңар оңго. Биз деле көзөмөл кылып турабыз, деген айым бүү коштоп кетти. Жанатан араң чыдап жаткан Зуура алкынып кое берди. Жанатан тамашалап жатат экен десе, чындап эле алып кетебиз деп жатасыңарбы? Бегимайды эч кайда жибербейбиз. Мурун кенеде кезинде берип ийген өзүңөр эми керек болуп калыптырбы? Күн түн уйкумду кетирип, эмчек сүтүмдү берип, Гүлай экөөнү эгиз кылып чоңойтком. Ал биздин кыз болуп калган. Бизде бойдон жүрө берет. Андай оюңардан кайткыла. Башка бирөө болсо көрөт элек ушундай кулпуруп чоңойтконун. Өз кызымдан артык көрөм, кем көрбөйм. Анан эле силерге кармата коёмбу? Бегимайдын башын айлантканын токтот, Токуш. Чыккан кыз чийинен тышкары дейт. Андай экен өзүң менен өзүң болуп, кийин үйлөнүп жайланасың. Ошондо эле карындашыңды унутпай келип кетип турсаң болду. Бегимай биздин көзүбүз өткөнчө биз менен болот. Биз эле ага жамандык кааламак белек. Токуш жарылып кеткенсиди. Зуураны беттеп өктөм сүйлөдү. А эмне үчүн Бегимайга седер деп ат койдуңар? Өз кызыңарды көрсөңөр эмне үчүн килейген эки чака суу көтөртүп, аныңар аз келгенсип башка көзгө койгулайсыңар? Өз кызыңар Гүлайдай көрсөңөр эмне үчүн Гүлай суу көтөрбөйт? Эмне үчүн Гүлайыңар кымбат сонун кийим кийинет? Бегимай үсүл кесил болгон халат кийет. Кызыңар Гүлай менен Бегимайды карагылачы. Кызыңыздын бетинен май таап турат, а Бегимайды карагыла. Сөөгүнө териси жабышып, эти да калбай калыптыр. Ушубу силердин кызыңардай караганыңар. Калыстыгыңар жок. Ушинтип отурсаңар Бегимай баспай калат.
Эмне көрбөй турат дейсиңерби? Силердин кантип багып жатканыңарды. Эмне кылсаңар ошо кылга. Мен баары бир алып кетем. Аме, эмне деп жатат бул бала? Биздин ушунча эмгегибизди жокко санагың барбы? Сыйың менен көчүгүңдү кызып жөн отур да, жөн ичип, жөн жеп отуруп, эртең жолуңа түш. Деле кой, жашабагыр десе. Мен ал кызды кандай эмисип баксам, ошондой багып чоңойтом. Өзүмдүн кызым катары кандай жумшасам, өзүм билем. Сен кийлигишкениңди кой, деп жаалданган таа жеңесине Канат тайкеси кошулду. Эй бала, жашабай жатып сага мындай ким койду? Бегимайга кандай ата эне болсок, сага да ошондойбуз. Анан сен бизге акарат келтиргиң барбы? Токуш бир кумсарып, бир босоруп, тилин тишине катып туруп калгансыды. Тайеке таа жеңесин алмак-салмак карай берип, "Тайеке, мени кемсинтпеңиз. Таа жеңе, уу тилиңизди жутуп алып жүрбөңүз. Кудайды карабай сүйлөйт экенсиз", деди. Өңү кара сур тартып, бир башкача болуп кеткен. Жанатан бери тамашалап жатат экен десе, чындап алгансыңарбы? Оозуңардан айлансын. Бегимай эч жака кетпейт. Андан көрө кудагый сыйыбызды көрүп сый менен кеткиле. Тили тилине тийбей тибиреген Зура өңү кумсара жер таяна туруп сыртка чыгып кетти. Айымбүбү менен Токуш бир самга тиктеше тушту. "Токуш, айланайын, сен деле чоңоюп акылың тетик болуп калыптырсың. Туура түшүн." Зура өзү айткандай эмчек сүтүн берип чоңойтуп, өз кызынан артык көрөт. Анан кантип эле жөн бере койсун. Бегимай мага деле бөлөк эмес, боор этим менен бир өсүп калды. Аны алып кетебиз дегениңди кой. Андан көрө келип кетип катышыңды үзбө. Карындашың чоңоюп турмушка узатсак, өзүң келип узатасың. Андан кийин деле бир тууган болуп, камыр жумуруп катышыңарды үзбөйсүңөр да, туурабы? Келечегиңер кенен, тил ал. Айланайын, деп жаткан Канат Тайекесинин сөзүн бусуп кетти Токуш. Тайеке, бирок Бегимай ошончолук эле бөпөлөнүп жатыптыр. Арыктыгы тигил экен. Таа жеңемдин таяктап жаткан өз көзүм менен көрбөдүмү, деди. Кызы болгондон кийин өзүнө жараша какыс-кукус кылса кылар, бирок аны башка балдардан кем көрбөйт. Апасы деле демиш болду Канат ооз учунан. Аңгыча Токуш бир нерсени сезгендей көзүн ойноктото сыртты тыңшап калгансыды. Анан капысынан тура калды да, "Мен азыр" деген бойдон сыртка жөнөдү. Күтпөгөн окуя. Токуш шашып-пушуп сыртка чыга бери, көргөн көзүнө ишенбегендей туруп калды. Анткени ары жакта Зура таа жеңеси Бегимайды далга койгулап кыйкыртып жаткан. "Өлүгүңдү көрөйүн шерменде" десе, унчукпай гана отуруп алат. "Эмне, бир тууган сөрөйүңдү таап калдыңбы? Тур дегенде тура калбай, деле жанынан чыкпай калат. Итирейген сетер" десе. "Дагы жанагы байке сөрөйүң менен отуруп ал. Эмнени гана көрөр экенсиң? Баары бир менин колума түшөсүң. Айтып коеюн, териңди гана тескери сыйрам. Анан дагы алып кетем десе, кетпейм деп туруп алгың. Уктуңбу? Болбосо ал дагы тилиңди жулуп алам. Үстүндөгү Гүлайдын көйнөгүн кирдетпей кийип тур. Бул тийип турганың? Бас, очокко отчага кал." Бегимай бүрүшө ары баса жөнөдү. Зура ары баса берип, Токуштун атып ичиде тиктеп турганын көрдү. Анын кумсарган өңүн, жаагын кыргыштыра тиштенип, муштумун түйүп турганын көрүп коркуп кеткенсиди. Жалтайлай көзүн алаа качып, дарбазаны көздөй сыртка беттеп жөнөдү. Бул кезде Токуштун артынан Айымбүбү апасы, Канат тайекеси да үйдөн чыгып калышкан. Аңгыча Токуштун кыжынган үнү угулду. "Таа жеңе, кайда качып бара жатасың? Ылайым тилиңизди тиштеп калыңыз. Колуңуз селейип көтөрүлбөй калсын. Кантип гана уялбай бөпөлөп өстүрүп жатам дедиңиз я? Ушулбу эмчек сүтүңүздү берип, эркелетип, бапестеп чоңойтконуңуз? Далыга кайра-кайра койгулап, бетин чойгойлоп жатасыз. Ушулбу сиздин өз кызыңыздай көргөнүңүз? Кана, калыс экениңизди көрөйүн. Кызыңызды бирдей көрсөңүз, жумшаңызчы кызыңызды. Койгулап чаап көрүңүзчү. Сиз эмне, жетимдеп өмүр бою кор тутуп жүрөм деп ойлоп жатасызбы? Анын да сурабалары бар. Мен эми экинчи карындашымды силерге кор кылбайм. Алып кетем. Көрүп турам, Бегимайды ушул жашка чейин кордоп чоңойтупсуз. Эми андан бетер көр жемеге алып, сетер атка кондуруп, жер менен жер кылгыңыз келип жатат. Айтты койду дебеңиз. Бегимайды анча кор кылып, жер жеберине жеткире тилдегениңиз үчүн, кабыргасы саналгыча жектеп, жолукта кор тутканыңыз үчүн өкүнөсүз. Ылайым көзүңүздү жалдыратып, жер сыйпалап калыңыз. Так эле өзүңүздүн уул кызыңызга зарлап калыңыз. Амей, мына бул баланын тили кантет я? Ой, жашабай калгыр десе. Сыйлап төргө отуруп койсо, көр муну.
жаагыңды жаап кал, болбосо көргүлүктү көрөсүң. Ай бала, ушунчаңда сыйың менен чыгып кет деп жатам мен сага. Жаш чагыңарда энеңерди жуткан силер кимге жакшылык кылып коймок элеңер? Жогол, көзүмө көрүнбөй. Мына бул сетерде сенин кылдай да акың жок. Документинен бери биздин наамда. Кантип далилдей коет экенсиң? 4 тарабыңы бала, жолуңа түш. Айбириңди кетирип бетиңди тытып сал электе. О өлүгүңдү көрөйүн куу жетим десе. Жогол, тибиребей деп тилине тийбей оосунан ак эт кирип карет чыгарган Зуура теше тиктеп турган Токуштун жанына жетип келип, жакадан сүйрөп тартмакчы болду эле, өзүн бошотмокчу болгон Токуш Зууранын колунан кармап силкип жиберди. Жанатан жини ашып ташып чыккан олбуру Токуштун күчүнө алы жетпей калдыбы, Айтор Зуура тетигинден ары ыргып, учуп түшүп, бозала чаңга аралаша тоголонуп кетти. Ошого Удаля Зууранын ачуу үнү угулду. Кокуй жеди, өлтүрдү жардамга. Канатта алардын балдар кыздары да Зуурага жетип тегериктеп калышты. Канат колтуктап тургузуп жатканда эмнегедир Зууранын көзү аңтарылып, башы шалактап, эсинен таңып калды. Токуш, туура эмес кылбадыңбы? Кутулбас куяга, басылбас балеге кабылбасак экен. Аял кишине да ушунча кыласыңбы? Ай балам ай, ачууга алдырбай койсоң эмне? Карачы, эсинен таңып калды деген Айымбүбү Токушка өкүнө шыбырады. Сооп болот деп алды дагы эле тиштенген Токуш. Тили уу болсо тиштеп калат, күчү кыйын болсо шал болот. Мага эмне? Айымбү апа, кеттик. Бегимайды ээрчитип, эптеп жетербиз. Жүрүңүз. Токуш өлгөнчө көмгөн кылган болбойт го. Ансыз да жетиштүү болду. Мына бул кебетеси менен тигилер Бегимайды алып кетсек соо коюшпайт. Көгүм кирип калды. Даана бизди ким көрдү кылып коюшпасын. Бир колуңдун ачуусун бир колуң менен бас, балам. Бегимайды кийин алып кетели. Жок, Бегимай экинчи булардын колунда калбайт. Алып кетебиз. Жүрү Бегимай, деп Токуш Бегимайды колдон ала жетелеп сыртка жөнөдү. Ушул кезде Зуура эсине келип, көзүн ачып калган. Бегимайды жетелеп бара жаткан Токушту байкай, "Бегимай!" деп үн чыгара колун сунду. Бегимай аны уга кетенчиктеди. "Кое туруңузчу байке." Түтпөй турду. Токушту бир карап, араңжан кол сунуп жаткан Зуураны бир карап, кадамдай албай туруп калды Бегимай. "Бегимай дейм, кылчактаба, кеттик, бас дейм." Бегимай таштап кетпе, суранам деген Зууранын дагы алсыз үнү угулду. "Байке, бүгүн эмес, башка күнү келип алып кетиңизчи. Тигинтип жатса кантип таштап кетем байке?" деп ыйламсыраган Бегимай кадам таштай албай Токуштун колун тартып алды. "Бегимай, ушинтип этпелең. Мен сени атайын бир тууганым деп, жаныма каран болсун деп издеп келбедим беле? Жалгыз жашабай сени менен бирге болом деп ойлоп келбедим беле? А сен өзүңдү деле карап көрчү. Жөн эле күңдөй болуп жүргөн турбайсыңбы? Анан дагы эле буларга күн болуп жүрө бергиң келип жатабы, Бегимай? Байкебай, бирок бүгүн эмес. Байкебай, бирок бүгүн эмес. Айтып жатам го, башка убакта. Азыр таштап кете албайт экенмин" деген Бегимай тигилерди көздөй басты. Бул кезде Зуура көзүн албай Бегимайды карап турган. Анын келе жатканын көрө боюн таштап жибергенсиди. Башы шылк эте, колу шалактай түштү. Баары чурулдап кайра тегериктеп калышты. "Кой балам, кетип калалы" деди Айымбүбү. "Бегимайды калтырбайм. Мага демиктен мени бышырып жесин" деп ызырынган Токуш түз эле тигилерге жетип, Зуураны кошо кармалашып жаткан Бегимайга жетти. Аны колдон ала өзүн көздөй тартты. "Бас дейм, Бегимай." "Барбайм байке, барбайм. Кете бериңиз, өзүңүз. Зуура апам ушинтип жатса, мен кетип калмак белем." Токуш Бегимайды таарына тиктеп алды да, "Болуптур, бирок башка убакта алып кетем" деп алып шыпылдай басып жөнөдү. Айымбүбү экөө ээрчише басып дарбазадан чыгып кетишти. Чоң жолго чыгышкан соң келе жаткан машинага кол көтөрүштү. Бале башталды. Токуш жалгыз үйүндө уктап жаткан. Дарбаза катуу тыкылдаганынан улам көзүн ушалай сыртка жөнөдү. Калитканы ачып берип көзү чакчая түштү. Анткени маңдайында 2 милиционер турган. Жанында Айымбүбү апасы. 1-2 кошуна бар эле. "И бандит, шек билгизбей уктап жатасың" деп бурк этти бир милиционер. Ошондо гана кемшеңдеген Айымбүбү апасы ый аралашып мынтти. "Алдай айланайын балам-ай, кайдагы балени гана башыңа үйдүң экен. Ошондо эле айткам, бөөдө теңелбей кетип калалы деп. Мына, таякелериң милицияга бериптир."
Токуш эмне деп айтарын билбей тилин жутуп калгансыды. Мукактана: "Мен эмне кылыптырмын?" "Эмне кылыптырмын деп коет. Ишенбей жатса чындап эле букадай бар турбайсыңбы? Өз таяжеңди жыга чаап коюп кантип качып кеттиң? Болдам, кийин бас" деген милиционер Токушту өйдө көздө түртүп жөнөдү. Машинага Токушту түртүп кийирген милиционерге жалынычтуу айтты Айымбебе: "Балам, айтпадымбы? Эмчек сүтүмдү берип бакпасам да өз уулумдун артык бөпөлөп өстүрдүм эле. Жетимсирете көрбөгүлө, каглайындар. Силер да эстүү балдар экенсиңер. Анда эч кандай күнөө жок. Ал сабаган эмес. Аны биз териштирбейбиз. Башкаларга жооп берет. Биздин иш тиякка жеткирип бериш" деп корс эткен милиционер машинанын эшигин тарс этире жаап, адраңдата айдап жөнөдү. Артынан карап бышактап ыйлап жаткан Айымбүбөгө абышкасы минтти. "Ошондо эле айткам, ээрчитип барбай эле кой. Таекелери кабыл алаарын Кудай билет" деп. "Чоң муштум немеге сооп болот. Жөн кой, кылганын мойну менен тартсын. Койчу абышка, ал сага эмне кылды эле? Кенедейинин колубузда чоңойду. Биздин өз балабыздан эмнеси кем? Сен эле ушул баланы жек көрүп калдың. Айтып эле жүрбөймүнбү? Бул бир башкача бала деп. 14 жашта деп ким муну айтат? 20 жаштагыдай болуп турат. Көздөрүчү тим эле жырткычтай. Ай абышкай, сенин ушундайыңа байкуш бала жалгыз жашап жатат. Өзүң эле ал экөөң ит менен мышыктай болуп калбадыңарбы? Болбосо сени кенедейинен өз атасындай атакелеп турчу эмес беле? Байкуш бала жаштайынан жаман аттын мойнуна илинбей болду го, Кудайга уратканда." Айымбүүнүн бышактаганы басылбай Токуштун коро жайын бекитип жүрдү. УАЗ 69 маркасындагы милициянын машинасы долоондун кырына келип токтоду. Машинадан түшкөн эки милиционер Токушка кайрылды. "Эй, бандит, сен да туалетке барасыңбы?" "Бандит дебеңизчи, байке. Эмне кылып бандиттик кылыптырмын?" деп кобуранган Токуш түшүп келе жатканда олбурлуу милиционер корс этти дагы: "Бас жаагыңды. Сенин тилиң да узун неме окшойт. Көрөм тияка барганда каяш айтканыңды. Тилиңди бурап бир аз кыскартып коюшса анан." "Байке, мага эмне эле асылып калдыңыз? Кылган күнөөм болсо ошол жактан жооп берем. Эмнеге эле сиз мени кемсинтип жатасыз? Кемсинтпеңиз" деген Токуш туалетти көздөй жөнөгөндө олбурлуу милиционер Беркеге унчукту. Азыр келгенде колуна кишенди салып туруп, унчукпас кылып ыйлеп койсомбу энеңди? "Койсоңчу. Кийин акталып кетсе дагы энең турайын" дегиче Токуш туалеттен басып келди. "Тос колуңду" деди олбурлуу милиционер. Колундагы кишенди көргөн Токуш: "Салбай эле коюңузчу, байке. Жөн эле келе жатам го" деп жиберди жалооруй. "Сүйлөбө энеңди. Тос деп жатам" деген милиционер кишенди сунуп Токуштун колуна сала бермекчи болду эле Токуш бир колу менен милиционерди колго кагып жиберди. Олбурлуу милиционердин оң колу корс эткендей үн чыгып, ийинине чабыла түшкөндөй болду. "Ух, энеңди өлтүрдү" дей берип, сол колу менен оң колун кармай калды. Жанатан машинаны айдап келе жаткан олбурлуу лейтенанттын жардамчысы старшина артка кетенчиктей берип, тапанчасын ала коюп Токушка кезеди. "Кыймылдаба, ордуңан, былк этпе, атып салам байкуш. Колуңду артың ал." Токуш заматта бир нерселерди башынан өткөрүп ийгенсиди. Тапанчасын кесеген милиционерди бир тиктей колун басып өбөктөп кокуйлаган лейтенантты бир карап, көп нерсени элегинен өткөрүп жибергендей болду. "Кишенди сал колуна" деген милиционердин үнү менен тиги олбурлуу милиционер бир колу менен кишенди алып, Токуштун артына алып турган колуна салмакчы болуп камынды. Ошол кезде Токуш көзгө илешкис ылдамдык менен олбурлуу лейтенантты шап кучактай калып, шымындагы салаңдаган тапанчасын колуна ала калып, өзү лейтенантты бир колу менен мойнуна кыса кармап, ага жашына тапанчаны кекиртегине такады. "Атып эле көр, эр болсоң. Биринчи бул кетет. Сыйыңар менен болбойсуңар, Тапанчаңды ыргыт, тээ тетигиндей. Болбосо муну да атып өлтүрөм да өзүм өлөм. Ыргыт деп жатам мен сага. Мага баары бир азыр" деп бакырган Токуш тапанчаны атып ийчүдөй катуу ныкыды эле. Болуптур, мына" деген старшина колундагы тапанчаны тетигиндей ыргытты. "Түш машинага, бол" деп бакырганда көзү тегерек тарта чакчайган милиционер машинага түштү эле арткы эшикти ача калып лейтенантты түрттү. "Түш сен дагы." Ал дагы машинага түшөрү менен ары жакта жаткан тапанчага жетип колуна ала калды. "Машинадан чыксаңар атып таштайм" деп бакырды.
Аңыча долондон бер жак бетинен бир ГАЗ-53 жүк ташуучу машина чыгып келди эле тапанчаны ага кезей токтотуп, ичиндеги бир жүргүнчүнү айдоочу жакка жылдырып ичине олтурду да «Айда байка, ылдам!» деди. Машина ылдый түшүп бара жатканын артынан кара чеберленген милиционерлер сөгүнүп жатышты. «Туй ата, өлдүк дей бер. Ушу балакайга кантип алдырып ийдик я? Колум ий колум, сынды окшойт. Жинне тийбей эле кете бериш керек болчу. Атаңдын башы, сен эмне корктуң? Тапанчаны ыргытып ийбей эле атпайт белең. Сага жашынып, кекиртегине тапанча такап турса, кантип атам ой? Кантип атам деп коет. Эми тияктан экөөбүздү атат. Билсең, мен го капыстан жолдуруп ийдим. Ал эми сен коркок болбосоң аны куткарбайт болчубуз. Бир кенедей балага алыбыз келбеген соң эмне максат менен могул форманы кийип жүрөбүз? Кантип жана кайсы бетибиз менен эми шефтердин, чогуу иштешкендердин жүзүн карайбыз? Бир кенедей баланы кармап келмек турсун, андан ыдык көрдүк деп кайсы бетибиз менен айтабыз? Бул окуяга сен өзүң жооп бересиң. Айтып коеюн. Эмнеге мен жооп берем? Атаңдын башы. Бол, рация менен кабарла. Нарындан тозуп чыгышсын. Балыкчыга да билдир. Бол батыраак. Качкын турмуш. Милиционерлер тиги машинанын артынан түшүп, ага жетип келген кезде ал машина долондон ойго түшүп, Капчыгайда бара жаткан. Бир топко артынан ээрчип бара беришип, бир малда алысырактан айдашса да сиренанын үнү жаңыртып, машинаны токтотууга белги беришти эле машина токтоп ичинен түшкөн айдоочу 200 метрдей алыс токтогон милиционерлердин машинасына басып келди. Келе жатканда эле машинаны өчүрбөй ар нерсеге даяр турган рулдагы старшина кайкырды. «Эй, жанагы бандит кабинадабы?» «Жок, ашуудан түшкөндө эле түшүп алып, тоого таянып чыгып кеткен». «Туй энең дурайын десе, дааны ит болбодукпу?» Кайра сөгүнгөн старшина машинадан түшпөй, кабинанын ичинен тоо жакты карап, өзүнчө ойго алаксый түштү. Анткени мындай окуя болуп кетет деген таптакыр оюна келген эмес. Колун мыкчып, өңү бозоргон лейтенант старшинага тиштене көзүн кызарта карап унчукту. «Болору болду. Энесин урайын ошонун. Айда нарынга. Чыдабай бара жатам. Дагы турсак ал жинди ушул жерден атып кетсе эмне кылабыз? Бол айда. Тиги канаттын аялы айткан кеп туура эле өңдөнөт. Эркек башыбыз менен биз ушуну көрүп жатабыз. Ага кантип кол көтөрүп, аны урбасын». Машина алдыга жылып, бир топ жолду арбытып калган кезде алды жактан милициянын машинасы көрүнүп калды. Старшина дароо машинаны четке токтотту. Аңгыча тиги машинага жакын келип, эки машина катар токтоду. Экөөнүн тең бир өңчөй форма кийген, куралданган милиция чыкты. Старшина алар менен учурашкан соң майор чениндеги милиционерге болгон окуяны болгондой айтып берди. Майор кабагын чытып, жактырбаган түрменин үнүн башкача чыгарып: «Бизге айтсаңар болмок экен, колуңардан келбеген соң. Мына бул силердин кылган иш өзүн билемдиктин жана уставта жазылган мыйзамды сыйлабагандыктын бир белгиси. Биз менен кеңешип же бир ооз кеп айтып койгонуңарда баары башкача болбойт беле? Кылмышкер биздин райондун кишиси болгондуктан кийин жакшылап колуңарга салып бермекпиз да. Качан деги чогуу иштешүүнү билесиңер?» деп лейтенантка кекете унчукту. Ушул эле сөз эмне деген чоң азапты башынан үйгөнүн дароо сезип, эки алган окучудай жер карап туруп берди. Эми бул окуя боюнча өзүлөрүнүн жетекчилеринен дагы сөөгү угушаары турган иш экенин айттырбай эле билишти. Бир жагынан күнөө өзүлөрүнөн кетип калганын ичтеринен калыс ой жүгүртүштү. Токуш айткандай чын эле аны кемсинтип жибергендери анык эле. Тилден кеткен күнөө минтип акыры канча жыл иштеген абройлоруна доо кетирип, жер караганга түрткү берди. Лейтенант майордун сөзүн укмак түгүл, өзүнүн жанын коерго жер таппай жаткансыды. Сынган колун бекем басып, эрдене тиштене өңү босоруп чыккан. Ага карата ооруган колун эске алып унчукту майор. «Давай, бизге карабай ооруканага тез жеткиле». Старшина ушул эле сөздү күтүп тургансып машинага отурар менен машинаны от алдырып жулкунта айдап жөнөдү. Майор бир самга ойлуу туруп, тоо тарапты карап алды да жанындагы эки офицерге кеңеши мынтти. «Кана, силер эмне дейсиңер? Колунда куралы бар экен, бирок тапанчада 5 эле ок бар болчу дейт. Чындап келсе 5 ок жумшалса да оңой эмес. Кандай амал кылсак дейсиңер?» Капитан чениндеги жигит: «Жолдош майор, ал азыр жакын эле жерде аңдып жатканы белгилүү. Эч токтоосуз муну биз борборго билдирсек кандай болот? Балким вертолет менен издеп көрсө табылар», деп суроолуу карады. «Мына бул асказоо карагай чердин арасынан вертолетко көрүнө коет бекен? Бул амал туура болбойт.
Элге эскерткенибиз оңго, жолдош майор, деди жаш лейтенант чининдеги жигит. Майор аны бир карап алды да: "Туура, биринчи элге айтканыбыз оң. Отургула", деген майор машинаны карай ойлуу, бир нерсени катуу ойлоп, кадамын жай таштап басты. Капчыгайдан жолуккандарга качкын жөнүндө айтып, сурамжылашып отуруп жайлоого чейин кыдырып барышып, баардык малчылар уксун деген таризде куралдуу, коркунучтуу кылмышкер качты. Келбети 20 жаштан өткөндөй көрүнгөн. 10, 17, 18 жаштагы бала. "Колуңардан келсе кармап, же кайда жүрсө бизге билдиргиле. Бирок байкагыла, куралдуу", деп коркунучтуу өң көрсөтүп кабарлашты. Ошону менен бир топ жерге чейин барып кайра тартышты. Эртеси таң эрте Токуштун айылына да барышты. Токуштун тууган, коңшу колоңдорунан Токуш жөнүндө сурамжылашып, аларга да Токуштун милициядан тапанча тартып алып, долондун бер жак бетинен качып кеткенин айтышты. Айрыкча аларга: "Кокус кинде ким? Токушту жашыра турган болсо, ал менен кошо күнөөлүү деп табылышы толук мүмкүн. Аны жашырсаңар да баары бир өзүңөргө зыян болот", деп эскертип чыгышты. Айылдык участкалык инспектордун кабинетине киришкен майор, капитан, лейтенант болуп кеңешип, бир пикирге келүү үчүн жыйын кылышты. Майор участкалык инспекторго табыштады. Ал баары бир үйүнө келет. Бирок 1-2 күндө эле келеринде ишенич жок. Көп чуугулбай, ишеничтүү 2 жигит таап акырын акмалат. Эмне болсо да анын үйүнөн аңдыш керек. Айыл четиндеги сарайларды, үйлөрдү байкаш керек. Ал бир жерге үйүр алып, көнүшү түшкөндө гана кармоо керек. Сен өзүң анын туугандарына да жолобой унутулуп калгандай мамиле кыл. Анан ар бир жаңылык тууралуу тез кабарлап турасың. Жарайт, жолдош майор. Түнкү караан. Долондон ойго түшүп, капчыгай менен жөнөгөндө айдоочуга кыйкырды Токуш: "Болду, токтотуңуз. Азыр мен ушул жерде калам. Мен силерди көрүп турам. Кокус милиционерлер сурап калса, аларга ушул жерди көрсөтүңүз. Дагы көпкө узап кеткен жолду айтыңыз, макулбу?" "Макул. Болуптур анда", деген Токуш машинадан секирип түшүп, тоо таяна жанталашып жөнөдү. Өзү жашына бир топ өйдөлөп барып Куктуга түштү. Чарчагыча өйдөлөп отуруп, карагайды аралай берип, бир карагайга жөлөнүп отуруп калды. Олбурлуу лейтенанттан тартып алган тапанчасы дагы эле колунда жүргөн. Аны бир сыйра кармалап көрдү. Кармалап жатып бир сыйра текшерип, канча огу бар экенин да көрдү. Андан кийин ойлоп отуруп калды да күбүрөнүп кирди. "Эми эмне кылам? Кайда барам? Кантип оокат кылам? Мени көрдү дегиче милицияларда кармап алып, камап коеру да бышык. Апекебай, жок дегенде сен өлбөсөң эмне? Ташбоор, Зөөкүр атам сени өлтүрбөсө, менин маңдайымда болбойт белең. Анда мынтип азапка кабылбайт элем го. Элге батпаган жетим болмок эмесмин. Карындашым Бегайым да тигинтип бирөөнүн колунда кор болбойт эле. Же төрөбөй койбойт белең, апаке. Уксаң боло, апекебай. Кант эми. Кимге барып жан сактайм? Сенин азабың бизге тиймей болду. Ай Кудайым ай", деп шолоктоп ыйлап, көз жашына ээ боло албай боздоп ыйлап жатты. Чырактын жарагы үлбүл көрүнгөн боз үйдү көздөй бир каран келе жатты. Ал каран улам чукулдаган сайын үйдүн ити ажылдап үрүп кирди. Иттин жаналы калбай үргөнүнөн улам боз үйдөн киши чыгып, итин тыйып келе жаткан караанды карап калды. "Кимсиң сен?" деген малчынын суроосуна жооп бербеген караан баса берди. Аңча боз үйдөн малчынын аялы да чыгып, күйөөсүнүн жанына келип: "Ким экен? Жөө неме го? Күндүз келип кеткен милициялар айткан бандит го я? Шүк, турчу билели. Коркутуп тонуп кетсе эмне кылабыз? Ой, чебелектебей жөн отурчу. Биздин эле айылдын баласы турбайбы айтымында? Бизди эмнеге коркутмак эле? Эмне болсо да билмексен болуп катуу айтпай туралы, көрөбүз да", деп сүйлөшкүчө каран чукулдап келип калды. Жакын келип учурашышты. "Салам алейкум". "Алейкум ассалам". Кол кармашып учурашкан малчы тиги караанга өңүлдү да сыр билгизбей сурады: "Кайдан? Жөө, кимсиң сен?" Караан бир самга унчукпай туруп минтти: "Байке, мен адашып калдым. Айылдан чыктым эле. Солтон Сарыга барат элем". "Кайсы айылдан?" "Кош төбөдөн". Өзүбүздүн айылдан турбайсыңбы? Жүр үйгө кир. Кимдин баласысың?" Караан эмнегедир унчуккан жок. Малчыны ээрчий боз үйгө кирди. Ошондо гана чырактын жарыгынан бири-бирин даана көрүшүштү. 40 жаштардагы мурутчан, буудай жүздүү, чымыр денелүү малчы кирген караанды түкшөмөлдөй карады. Боз үйдүн бир кыпшытынан бери салынган төшөктө малчынын балдары жатат.
Бер жак башында малчы менен аялы экөөнүн жуурканы салынып, айтор бош жер жок эле. Кел отур, кымыздан алып кел күкү, деди эле аялы адегенде үй ээсине, анан тизелей коомай отурган караанга сунду. Атың ким, жигит? Токуш, дей берип, курсагы ачып, суусап калган неме бир чынык кымызды аптыга жутуп, ичип жиберди. Ал ортодо ошол экен, дегендей малчы менен аялы бирин-бирин сырдуу карап алышты. Уда эле 2-3 чынык кымыз ичкен Токуш шалдырап отуруп калды. Кыракы малчы көп суроо берген жок. Болгону, кимдикине барасың? Деп сурады. Баш көтөрбөй ойлоп отурган Токуш укмуксанга салып койгон бир саамга жер тиктеген боюнча буркурап ыйлап жиберди. Ый аралаш сүйлөп жатты. Байке, эмне кыларымды билбей калдым. Менин бараар деле жерим жок. Жөндөн-жөн бир балеге кабылдым. Ата энемден жетим калганым аз келгенсип, бир тууган карындашымдын алып келем деп ушуга кабылдым. Мени туура түшүнүңүз. Менин эч кандай күнөөм жок болчу. Малчынын боорукерлиги. Токуштун ыйлап отуруп айтып бергенин угуп отурган малчы нурак бир маалда мынтти. Мен сенин атаңды жакшы билчүмүн. Анын далай кылыктарын уккам. Курган неме оң жолго түшпөй койбодубу? Болбосо силер ушундай күнгө туш болот белеңер. Таа жеңеңдин алдына түшсөң да сүйлөшүп алмаксың. Милиционердин колун сындырып, куралын тартып алганың жаман болгон тура. А милициялар бул өрөөндөгү малчыларга аябай айтып кетти сен жөнүндө. Алардын сөзү боюнча сен коркунучтуу, куралдуу кылмышкер экенсиң. Сени көргөндөр аларга кармап бериши керек. Антпей жашырса, айтпай койсо күнөөлүү болот экен. Нурак байке, сиз мени кармап бересизби? Сен мени кыйноого алып жатасың. Байке, анда мен кете берейин. Силер көргөн жоксуңар. Мен келген жокмун. Сиз кандай дейсиз? Мен милицияга түшсөм, алар мени өлтүрүп коюшат. Токуш, мындай кылалы. Азыр эс ал. Таң үрүл-бүрүлдө мени менен чыгасың. Оңой менен киши барбаган жерге бир үңкүр бар. Ошол жерге жеткирейин. Жашына тур. Мен кой кайтарганча тамак жеткирип турам. Анча-мынча убакыт тура турсаң, анан көрөбүз. Антпесе сенин үйүңдү дали аңдып турушат болушу керек. Мейли байке, ошонтели.